Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 2-июнунда кабыл алынган. Бул мыйзам жер казынасынан пайдалануу учурунда мамлекеттин жеке жана юридикалык жактар инвесторлор менен келип чыккан мамилелерин жөнгө салуу максатында иштеп чыкты. Буга байланыштуу экономикалык кызыкчылыктарды камсыз кылуу максатында ошондой эле Кыргыз Республикасынын андан аркы экономикалык өсүшүн долбоордо жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш кылынат. Ага ылайык алтындын ири жана орто кендерин пайдалануу укугун берүү боюнча аукциондун же конкурстун жеңүүсү деп таанылган юридикалык жеке жак же анын ичинде чет өлкөлүк жак жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны өзүнө толтуруу үчүн мамлекеттин кеминде 30% милдеттүү үлүштүк катышуусу менен юридикалык жакты түзүүгө милдеттүү. Мыйзамга ылайык жер казынасын пайдалануу укугу министрлер кабинетинин чечими боюнча уставдык капиталында мамлекеттин катышуусунун 3/2 кем эмес үлүшү бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга гана берилет.